Азыркы күндө 24 саат биз убактыбызды берип аткан, 24 саат биз ошо мал дүнүйө деп аракет кылып аткан мал, бул дүнүйөнүн малы, байлыгы, бул тууралуу алымдарыбыз рызкыны 4 бөлүккө бөлгөн да. Рызкынын дүнүйөдөгү рызкынын төмөн даражасы эмне десе, бул байлык деп айтышкан. Демек биз мына 24 саат убактыбызды берип аткан, ошол байлыкты деп намаздарыбыз кылып аткан, ошол байлыкты деп ибадаттарыбыз кылып аткан байлык рызкынын төмөн даражасы. Ал эми рызкынын жогорку даражасы эмне десе, бул тынчтык деп айткан алымдарыбыз. Биздин мамлекетибиздин тынчтыгы, өзүбүздүн тынчтыгыбыз, үй бүлөбүздүн тынчтыгы, ден соолугубуздун болуштугу, бул рызкынын жогорку даражасы. Мындан эмне билинет? Ошол биздин мусулман бир туугандарыбыз колунда жок болуп калса, же бир нерседен банкрот болуп калса, мен ушунчалык бир кедеймин, же болбосо мен бактысызмын дебестен, рызкынын жогорку даражасы эмне экен? Тынчтыкта. Бүгүн бизге Алла субхана таала тынчтыкты ыроолоп атат, ошол сиздин биздин утугубуз. Ал эми айтат, рызкынын абзели эмне десе, салих перзент тарбия кылуу. Алланын жана элдин керегине жараган перзент тарбия кылуу, бул рызкынын абзели. Ал эми 4-чү түрү рызкынын толуктугу эмне десе, толук рызкы эмне десе, бул дүнүйөдө Алла субхана тааланын сизден жана бизден ыраазы болуштугу деп айтат.